Саламатсыздарбы, күнгү бейшемби Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Баткен облусунун Жаңы Жер айылынын эли бийликке аскерди күчөтүү өтүнүчү менен кайрылды. Кымбаттуу кыргыз элим, мына акыркы күндөрү коомубузда эмне болуп жатканын көрүп жатасыздар. Аскерлердин аздыгынан канча адам өлүп кетти, канча адам майып болуп калды. Мына ушунун баары аскердик күчтүн жоктугунан болуп жатат. Арканы коргобосок эч нерсеси жок калабыз. Эл көчүп кетип калат. Биз 10 жылдан бери бир застава кура албай жатабыз. Тажиктер 4 айда 4 застава курушту. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, көңүл бөлүп коюңуздар, сураныч, деп кайрылышкан. Айып болду. Бар ушул Yemen Bayılık kuşların doktorlar yetişmişliğinde oldu. Sonra bana şu zastavlarda bana şu arada tutup vergende bunlar korup ancak bizge burada cevap olmaydı da o kadar sıyırdı bana sonlar insaf kılı bana bize yardım kıldılar. Yaşlılardı bitirip bayındaki sallatlardan gelip bayınları gelip buna yardım geldi. Bayağı yaşlar köp yetişmese sallar bana şuradan koşun kırgıla geldi koru kıla ahırı. Kaçan bunda sarsam bulup o taşa da kaçıp onların harcakla şaşırabiliyor. Bunlar yel kılalar dedi, bağırlı köçük ettiler, hiç dedi falan. Taşlar yel ettiler. 10 yıldan beri kurulmayken şu zastava. İki yıl Sizde suları çekti bana, şu bu geceler bulmuşlar. Sularlar, boş kalmasın bunlar. Şurada sizlere suları kadar bulmuşlar. Tonlar, yedi. Biz 10 yıldan beri bir zastavanı kuralmaya atабыз. Tayikler 4 ayda 4 zastavanı kurup koydu toğanda. Bizim Kırgız mamleketin gücü kayda. Бүгүн 6 майда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев коңшу өлкөнүн делегациясы менен чек араны такташуу боюнча жолугушууда Тажикстандан кечирим сураган делген видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо кыргыз жана тажик тарап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандагы учур тартылган. Анда Баткен облусунун мурдагы башчысы Өмүрбек Суганалиев, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана башкалардын катышуусун көрүүгө болот. Алардын маңдайында Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймомин Ятимов баштаган тажик делегациясы отурат. Ролик болгону 18 секундтан турат. Кадыр барктуу тажик эли менен тынчтыкта жана ынтымакта жашоо. Биз мындай кечиресиз деген Ташиев өз сөзүндө. Видеодо коңшу өлкөнүн делегациясынын айрым мүчөлөрү УКМКнын башчысынын сүйлөгөн сөзүнө жылмайып жатканын дагы көрүүгө болот. УКМКнын басма сөз кызматы бул видео монтаждалганын билдирди. Комитет Камчыбек Ташиев кечирим сураган жок деп ишендирүүдө. Бирок алар видеонун түп нускасын бере алышкан жок. Президент Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыр тарткан Лейлек районунун Максат айылына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Садыр Жапаров медициналык жардам көрсөтүү үчүн Баткен облусуна жиберилген мобилдик клиникалар жөнүндө да айтып берди. Мобилдик клиникалар 5 жылдын аралыгында республиканын бардык аймактарын кезек-кезеги менен кыдырып, бийик, тоолуу жана алыскы райондордун жашоочуларына акысыз медициналык кызмат көрсөтөт. Менен бирге мамлекет башчысы жакын арада Баткен облусуна өзгөчө статус берилерин, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнөрүн, жабыркаган ишкерлерге дагы жардам көрсөтүлөрүн баса белгиледи. Быйыл өлбөс полк жүрүшү өзгөчө форматта өткөрүлүүдө. Тагыраагы ардагерлердин сүрөттөрү LED экрандарга жайгаштырылды. Бул тууралуу иш-чаранын координатору Зульфира Хайбуллина билдирди. Уюштуруучунун айтымында сүрөттөр Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги көпүрөнүн үстүндөгү экранга жайгаштырылды. Аны рекламалык агенттиктердин бири улуу жеңиш майрамына карата шаар тургундарына белек катары берди. Белгилей кетсек, быйыл Бишкекте өлбөс полк жүрүшүнө уруксат берилген эмес. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуянын дагы бир жабырлануучусу медициналык жардам алуу үчүн медициналык кызматкерлерге кайрылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, ал 29 апрелде жаракат алган, бирок медициналык кызматкерлерге кечээ кайрылган. Ал баш мээсинен жабык жаракат алган, мээси чайкалган дешти алар. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан 36 киши көз жумса, 190 киши жаракат алды.
Кыргызстандын министрлер кабинети чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз-тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусунан кийинки биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Ага ылайык тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курат. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөөрү айтылган автожолду тажик тарап колдонуп, абалын карап туруу милдетин алат. Ошондой эле эки өлкө аталган анклавдын чегин Кожалы Ворух жолунан курулгандан кийин тактоону макулдашкан. Андан сырткары эки тарап номер 43, номер 61, номер 135, номер 141 чек ара чекиттеринин долбоордук тилкесин чийип чыгууну, ал үчүн 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонуу тууралуу орток пикир табышкан. Ошондой эле эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторуна 5 майдан 9 майга чейин жогорудагы чек ара тилкелерин тактап жазуу тапшырмасы берилген. Муну менен кошо жумушчу топтор 17 майга чейин Кыргызстандын Лейлек районунун Максат, Кулунду, Баткен районунун Көкташ, Көктерек, Аксай айылдарындагы жана Тажикстандын Авчы, Калача, Чорку, Самыньон, Хаджай-Алоо аймактарындагы участоктарда топографиялык иштерди башташы керек. Тажикстандын бийлиги 28-29-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда көз жумган жарандарынын расмий санын жарыялады. Бул тууралуу тажик басылмаларынын бири жазып чыкты. Согди облусунун басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, кагылышта 19 адам каза болуп, 87 киши жарадар болгон. Ошондой эле жергиликтүү бийлик набыт болгондордун үй бүлөлөрүнө жалпы суммасы 700 000 сом же 5 миллион 200 000 сомдук материалдык жардам көрсөтүлгөнүн билдирди. Жалпысынан өкмөт каза тапкандардын жана жарандарынын жакындарына жардам катары 3 миллион сом бөлгөн. Президент Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Баткен облусунун Лейлек районундагы аскер шаарчасынын курулушуна пайдаланууна капсула салды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Ошол эле жерде мамлекет башчысы жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, аларга мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процессинин жүрүшү тууралуу айтып берди. Садыр Жапаров чек ара маселелери анын ишиндеги эң артыкчылыктуу маселелердин бири экенин, мамлекеттин коопсуздугу чек аралардан башталаарын баса белгилеген. Мамлекет башчысынын айтымында ишке бардык мамлекеттик түзүмдөргө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өз убагында тапшырмалар берилип жатат. Алардын ишин координациялоону президент жеке өзү көзөмөлдөйт. Өз кезегинде жергиликтүү тургундар Баткен облусуна дагы деле болсо жардамын улантып жаткан бардык кыргызстандыктарга ыраатчылыктарын айтышты деп айтылат маалыматта. Ворух анклавына эч кандай коридор берилген жок. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жардамчысы Өткүрбек Рахманов Камчыбек Ташиевге шилтеме берүү менен жазып чыкты. Бүгүн интернет айдыңында 1-2 майда Баткен облусунда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусунан кийинки биргелешкен билдирүүсү жарыяланды. Документте ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо жана мыйзамдуу жол жоболоштуруу процесси аяктаганга чейин Ворух анклавына Тажикстандын транспорт каражаттары, жарандары жана товарлардын ээн эркин өтүшү боюнча макулдашуу камтылган. Дал ушул жагдайдан улам социалдык тармактарда Ташиев Борухка коридор берип коюптур. Тажиктер согуш ачып көздөгөнүн алды деген сыяктуу пикирлер көбөйдү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Саясат КЖ маалымат агенттигине билдирүүдө айтылган жагдайларды чечмелеп берди. Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча оор кырдаалда өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биргелешкен билдирүү кабыл алганыбыз чын, деди Ташиев. Замандаш партиясынын экс-лидери, Конституцияга каршы борборунун демилгечиси, саясатчы Жеңиш Молдокматов Ички иштер министрлигине сурак берип чыкты. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине төмөнкүлөрдү айтып берди. Суракка саат 10:00 кирип, 13:30 чыктым. Мени 5-9 октябрдагы баш алмандыктарга байланыштуу суракка чакырышкан экен. Мен силер аркылуу расмий билдирүү тараткым келип жатат. Октябрдагы окуялар боюнча биринчи кезекте 2 киши суралышы керек. Алар Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Камчыбек Ташиевдин бул башаламандыкка түздөн-түз тиешеси бар. Мындан тышкары октябрь окуяларына мамлекет тарабынан расмий макам берилиши керек. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушул негизги күнөөкөрлөрү суракка чакырылган жок. Аларга карата кылмыш иши козголгон жок. Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев жана башка тараптарга иш козголушу керек эле, дейт ал. Бул октябрь боюнча козголгон кылмыштын алкагында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана ошого катышкан бардык тараптар суралышы керек. Бул иштин тергөөсүндө да катышы керек. Мына ошондо адилеттүү тергөө болот деп
айтабыз. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи Киптеji сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.